Строительная компания Top Construction. Приобретайте квартиры в новых домах по доступным ценам. Спешите приобрести элитные квартиры в новых домах в зеленом районе города. Алы шеф, тияқты не oldu? Чечилди бе? Кандай чыга албайм? Жок, чечиле элек азыр. Тиги комиссиядан ответ келгенде мага чалып коюңуз, э? Чалып. Күтөм. Чабалан аткан жок белеңиз? Жок. Мейли. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Мен сизге баягыда рахмат айтпай калыптырмын. Рахмат айтпай эле кой. Кереги жок эч нерсе деле. Рахмат агай. Анан могул номерге чалып коесузбу? Менин аялым бар. Жок агай, бул менин папамдын номери. Мен андай эмесмин. Папам сизге аябай ыраазы болгон окшойт. Рахматын айтайын деп атат. Мен ордума башка жигит болгондо деле болушмакта. Алып коесузбу? Мейли. Так, балам, буюрса мектебиңе жетип калдык. Канча сабак болот бүгүн? 4. Ой, 4. Молодец. Сабагың жакшы окуу, макулбу? Давайте. Жакшы барыңыз. Чоң атага салам айтыңыз. Хорошо, жаным, аккуратнее. Спасибо, пока. Жакшы келип алдыңарбы? О, рахмат, жакшы эле. Байкем жок бүйдө? Жок, азыр келип калыш керек эле. Жакшы. Кандай? Ассалам алейкум. Александр, кандай жакшы? Жакшы. Кем өзүм эле чай коюн. Сен көз уялып чай куюп калдыбы? Байкең өзү эле коет. Бул берем? Да, жок. Ошо жаңылык бар эле байке. Болсун. Үйлөнөйүн деп атам. Жакшы болуп турбайбы? Молодец. Сен мурун үйлөнүшүң керек болчу да. Банкта иштеген, чек жеген жигитсиң. Башында эле үйлөнүп, башында эле эмет, жакшы эртерээк эметсең. Анан Ошо анан бүгүн анын ата-энеси менен таанышып болмокто. Атама чалсам, байкең барсын дейт. Сиз бара аласызбы? Бирдеме керекпи? Эч нерсе керек жок байке. Саат 5ке байкасаңга барсаңыз эле болду. Анда бара алам, Тиги азыр жеңең кийине калсын. Катке. Катке. Кийине кал, сага шаарды көргөзүп келейин. Сен тир көрөсүң дейм, кийин. Анда азыр чыга да байке? Ооба. Убакыт деле жок. Кийин тамак жейсиң дейм, айтпесе кийинбет. Асыл, мен сиздерге чалайын деп аттым эле как раз. А что случилось? Акбардын окуусуна төлөөлү экенсиздер, 3 ай болуптур. Кандайча? Я думала, муж заплатил. Давайте я позвоню, уточню. Да, пожалуйста, чалып эртерээк айткылачы, мугалимдер айлыгын ала элек. Макул. Кстати, простой класстар бар, наклону жок. Может, ошол жака деле которуп койсок болот балаңызды? Нет, все нормально. Балдар, четный класска.
Ленинградтагы окууну кандай бүтүрдүңүз эле? Балам, ал убакта жакшы мыкты окуганга аракет кылчубуз. Эми ал убакта диплом болмоюнча иш болчу эмес да. Сиз Ленинградта окуп жүргөндө Калби Суранова деген эжени таанышып элеңиз? Ооба. Таанычумун. Сен кайдан билесиң аны? Ата, мен барын билем. Мурдак үй бүлөңүз тууралуу билем. Балаңыз бар экенин билем. Ушунча жыл бизге айтпай. Апама кантип калп айтып жүрдүңүз? Балам, үй бүлө тууралуу катуу айтылып калды окшойт. Ооба. Сүйүү болгон. Калбыбы экөөбүз бири-бирибизди аябай жакшы көрчүбүз. Ал убакта студент элек. Чоң атаң болгон малын сатып бизге жөнөтчү. Өзүбүз студент болсок, окууну бүтелек болсок, анан кантип үйлөнүп алмаган эм деп калбыбыны боюнда бар кезинде таштап кеткен балам. Бирок кийин барып таппай койдум. Ушунун баарын кылган сиздин балаңыз болуп чыкты. Биздин компанияда иштеген менин досум Айтбек болуп чыкты. Эмне? Кандай? Урматтуу достор, ушул Шерине сериалыбыздын астында комментарий, каалоо тилектердин баарын окуп жатабыз. Командабыз менен сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ушундай сонун сериал тартканга бизге колдоо көрсөткөн, жардам берген Top Construction курулуш компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ушундай эле ушул компаниядан батир алууга чакырабыз. Эмнеге ал жакты алыш керек? Анткени ал жакта ыңгайлуу бар, жана жер астындагы паркинг, жана эң башкысы таза аба менен дем алып каласыңар. Ооба достор, баардыгыңыздарды күтөбүз. Биздин компанияда келип бермекөзгө кошуна болуп жашаңыздар. В 840 году кыргызский каганат нанес сокрушительное поражение древним уйгурам и уничтожил уйгурский каганат. Алло. Залкар, саламатсызбы? Саламатчылык. Бул сиздин звоногуңузду күтсөк, жоксуз. Анан өзүбүз эле чалайлык дедик. Ким бул? Баягыда кичине жаман окуя болуп кетиптир. Анан сиз кызымды куткарып калган турбайсызбы? Ооба. Анан сиз менен отуруп чай ичсекпи дейин дегем. Жок. Жөн эле коюңуз. Жарайт. Бүгүн сизди университеттин алдынан балдар алып кетет. Мейлиңиз анда. Волонтер. Биз андан арткан акчасын эмне кылабыз, каяка иштетебиз деп дагы деле ойлонуп атабыз. Залкар көкпетти. Сөзсүз кайтарып берем деп туруп албадыбы? Ой, Залкар. Менин күйөөм болсо чак эле бир машина алып тээп алмак. Азыр бизнес болбой алган кыздар Кыргызстанда. Андан көрө банктарды кыдырып барып депозитке салып койсоңор, акчаңар той бербейби? Мен Залкар менен кеңешип көрөйүнчү, эмне дейт? Ой, аның да 3 жыл ойлонот да. Үйгө сактайм деп анан куруп кетет, же бирөө уурдап тоноп кетет. Оюңуз эле жаман экен, Кудай сактасын эми. Ошон үчүн мен айткандай эле кылсаңар, 3-4 миң сом чыгып турса жакшы да, зарплатаңардын жарымы чыгып калып атпайбы? Ооба, бирок ойлонуп көрүш керек. Салам алейкум. Салам. Сизди шеф алып келсин деп жөнөттү эле. Кайсы шеф, каяка алып келсин? Эч сасан болбаңыз, жүрүңүз. Кичине эле убакыт алат. Отуруңуз. Залкарчик. Сенби? Кандайсың?
Мен? Біз дағы көрішіп қалдық. Айтпа, шар кішінеке болса ошо да. Қандай ана? Жақшы, біз қайқа баратабыз? Азыр стан қарабыз. Шеф мен сөйлешіп қой, сені күтіп отады. Шеф, сіздің шефіңіз бе? Ау, менің шефім, амбалдың шефі. Сенің дағы шефің болушы мүмкін? Менің шефім неге болмау әлі? Сен ал кишini таныбайсың. Ал деген мықты киши. Қалағанына шеф болу. Байке, бұл бірінші елі танышу. Поэтому, пожалуйста, скромный елі бололычы, Атам отырып шыққан айта берейін де. Жоқ, Байкан, жөнлі қойыңызшы. Мен шпагатқа отыра аламын, айта берейін бе? Аны айта беріңіз. Только көңіліңіз бөле қойыңыз, пожалуйста. Жеңе. Алар жашылар шардық немелер. Примерно сіз құрақты. Скромный елі, аккуратно танышып қойыңыз, пожалуйста, Байке. Жашылы болсам да жаңағы құдағы Москваны көргөз бой, баштаған. Ондай кеткен. Жоқ, Байке, жөнлі қойыңызшы, пожалуйста. Мұндай скромный жашылы көзіп қойылшы. Жоқ, ушул таанышканда жакшы өтөт тақа. Жеңең ошоны таш билесиң э? Мойнуң жылуу ээн дедим эле го. Тур болгон го сен. Офицер! Не жумуш кылат? Эмне жумуш? Ал бизге айтпайт. 90-жылдары көп заводдорду приватизация кылган. Кыскасы, движениялары көп. Ошо бир күнү шеф менен охотага чыгабыз деп койгон. Жалгыз калдык экөөбүз. Жаныбызда эч ким жок. Жеңге эчтике жок. Анан ачка отурсак, алдыбыздан чоң аюу чыкты. Ал деле ачка экен. Анан? Аюунун этин жедик, жыргап. Шефиңиз аюуну өлтүрүп салдыбы? Жок ай. Тоодон таш түшүп калып басып калыптыр аны. Келдик, чыктыбай. Биздин Шерине сериалыбыздын официалдуу партнеру Алхан компаниясына ыраазычылык билдиребиз дагы. Менин колбасаларымды сиздерге сунуштайм. Кандай менин колбасаларымды? Биз чыгарган колбасабызды сунуштайм. Таза жана даамдуу. Салмас па? Қызыңызды мен эметкем. Байыны қараңғыдач. Толтыра балдар болып эметкенде ошо, мен эметкем. Дос, бул жакта эмес. Тиз жерде отурат шеф. Кечир коюңуз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай жакшы элеби? Ооба. Кандай чай, пай, же бир тамак уюштурайынбы? Жок. Жөнөй коюңуз. Иштим. Мен убактым тар. Түшүнөм. Сиз эми жумушта жүргөн адамсыз. Мен болсо жанагы сиз жардам берген кыздын атасы болом. Жардам бергенде мындай эле болушуп койгом. Өтө скромный адам көрүнөсүз. Мага кызым баарын айтып берди, төкпөй чачпай. Байкуш, шундай корккон экен. Сизге рахматын айтпай уялып жүрөт. Рахмат айтканда, мен эми анчалык деле баатырдык эч нерсе деле кылган жокмун. Болгону баягы өз жигиттик милдетимди аткардым.
Эмесе мындай. Сизден жардам бергениңиз үчүн менин ыраазычылыгымды алып коюңуз. Өтүнөм. Жок, мен ала албайм муну. Рахмат. Мен да карыз болгум келбейт. Бул дүйнөдө бардыгы бүт орунда болуш керек. Туурабы? Жок, мен жок. Рахмат. Мен ала албайм. Сиз өтө принципиальный адам экенсиз. Бирок мага сиздей кишилер абдан жагат. Мынау менин визиткамды алыңыз. Эгерде менин жардамым керек болсо, уялбай телефон чалыңыз. Болуп турбу? Сүйлөштүк. Рахмат. Уруксат берсеңиз мен жылай берейин. Балдарым жеткизип коет. Жок, жөн эле койсун. Мен жакын эле жерде жашайм өзүм эле. Шеф, акчаны албай койду. Эмне кылалы? Балдар чогултайын, үйүн талкалабайбыз, коруп туруп акчаны кармап коелу. Келиңиз, келиңиздер. Assalomu alaykum. Саламатсыз. Апей, саламатсыз. Саламатчылык. Мен бул кишини тааныйм да, жана комиссия менен ушул эже келген. Келиңиз өтүңүз. Ошондо сиз куда болосузбу? Жок, тиги чоң кудаңыз айылдан келе албай калды. Өтүңүз кудайга, келиңиз. Жакшы. Кандай кечим, жакшы, келиңиздер. Соктон кой берейин? Соктон кой. Жакшы. Дастарханга бата кылып коелу? Же жөн кылып коелу? 2 шаш бактылуу болсун. Алыңыздар. Кой баттан. Мындайга кандайсыздар? Жок. Биздегилерди ичпей Айнур эле көп ичет ай. Ушундай тамашалашып коет. Кече эле пахмелден чыгып бүгүн кускусу келип атат, тамашалап. Ичине күлүп отуралы деп. Алыңыздар. Кече оңсuz отура албайсың. Рахмат. Жакындарга өзгөчө маанай тартуулап, сый көрсөткүңүз келеби? Анда даамдуу тамак аштын, жагымдуу атмосферанын ордосу болгон Байгазан Реста чайканасы сизге бул мүмкүнчүлүктү тартуулайт. Мыкты колоритте жасалган бөлмөлөр, караоке залдар, бий аянтчасы, жогорку квалификациялуу ашпозчулар, тейлөөнүн мыкты үлгүсүн көрсөткөн кызматкерлер ар дайым сиздердин кызматта. Ташкордо, козу гриль, сый кабырга, лобстер, кабырга плов, стейктин 10дон ашык түрлөрү жана башка чүйгүн тамактар күтөт. Дарегибиз Касмалы Байалинов 131. Байланыш телефону 0505 88 44 88. Даамдуу тамактардын ордосу Байгазан. Ошо биздин балабыз жакшы окуган. Балабыз дейм, менибиз. Кичинекесинде карындашым сыяктуу болчу, азыр анан кийин чоңойгондо эме болуп калды да, банкта иштеп. Мен юбкасын көйлөк кийдим. Жакшы көрчү, ойноп ушинтипчи. Коркчумун тиги эме болуп калабы деп анан кийин бирок эме болуп калды. Армияга бир барып келди да. Ошондон кийин оңолду да. Эркекти армияга жибериш керек экен. Чынындачы. Эркек болгондо армияга барыш керек экен. Мен мисалы барган эмес. Орчу бекен.
Адам өт қосты. Азыр банк иштейт. Жакшы. Кредит керек болса бересиң, буларга делечи бересиң да туруп. Отыра албайсың. Көрдүңүз бу, айтпадым беле. Бул отурат десем эле карып калды, отура албайт эле дейсиз. Мен эчтеке деп айткан жокмун. Тамаша. Кудалар, мен милициядан кылышты билем. Кудалар, ишендик. Биреги жок. Бул ушинтет. Милиция проект бүт иштейт да мунуку. Кел, алыңыздар. Ушундай күчтүү аял алгам. Бул кудагый мени комиссиядан өткөрбөй койгонда. Бул кээде мени да өткөрбөй коет. Сиз ошол күнү бир башкача болчусуз да. Кандай? Жок, башкача болчусуз. Ал күнү мен уйку сурап же краска сактаган комнатага кирип уктап калыптырмын. Ошондон башым айланып, шыгылып айта берсең аябай. Ошо кызыктай болуп жүргөнсүз. Келгиле тойду сүйлөшпөлү? Тойун кое турчу, мен чата жумушка кайра киргени калдыгын окшойт, Селчке. Сен үчүн үйлөнө бер да, мен иштей берсем болбойбу? Буюрса кайра кийинкисин неме кылса өткөрөбүз дейм. Уят койм, азыр өткөрбөй койгонда, Кудай буйрса. Ал болсо Куданы негизи эле өткөрбөй эле койсоңуз болчу да экен. Тамаша. Жаным, эмне болду сага? Тынччылыкпы? Мен жиндимин. Эмне болуп кетти? Маршруткадан акчамды алдырып идим. Канча көп акча беле? Өткөндөгү банкка салабыз деген $10,000 болчу да. $10,000? Ошонун баарын урдаттыңбы? Кантип сен? Папам менен сүйлөшүп келдим. Анан көрсө Айтбектин апасы менен менин атамдын убагында байланыш болуптур. Керек болсо Айтбектин апасы Айтбек менен боюнда кезинде атамды таштап кетиптир. Ушул аяш атамды таштап кеткен үчүн Айтбек силерден өч алып өткөн турбайбы? Ушул версияны туура деп ойлодум эле да. Сен айтып отпадың беле негизи аны оңой эле тартып алабыз деп? Эмнеси кыйын болду? Оңой эле. Эмне кылабыз? Эми бул жакты шашпаш керек. Аны с полициядан кармаш керек. Биз башка жол менен барабыз. Жөн эле айтып берсек болбой калат, өзүң билесиң. Анын ою да сөзү да жок бул жерде. Мунун бар папасынын сөзү. Нет отца, нет проблем.